Чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу, мээримдүү асмандагы Кудай Атай. Биз Кудайдан алыстап, күнөөгө баткан адамдардан элек. Бул дүйнөнүн убаракерчилик жашоосуна берилип жашаган, дененин каалоосун аткарып жашаган учурда, жүрөктөрүбүздө Кудайдын душмандары катары жашаган учурда, Ыйса Машаяк өзү бул дүйнөгө келип биздин күнөөлөрүбүз үчүн ыйык канын төгүп, биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес Кудайдын белеги менен бизди өз балдары кылып асман падышачылыгына бара турган түбөлүктүү, даңктуу үмүт ырайымыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин ырайымыңызды, сиздин белегиңиз үчүн, даңктуу үчүн чогулдук. Бул саатта биз менен чогуу экениңизге биз ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, өзүңүздүн кереметтүү ырайымыңыз менен бардыгыбызга жардам берип, онлайн аркылуу угуп жаткан бардык бир туугандарга өзүңүз чогуу болуп, өзүңүздүн ачып бере турган улуу эркиңизди, сиздин түбөлүктүү сөзүңүздү түшүнүүгө жардам бериңиз. Биз өтө алсызбыз. Ошо алсыз, жеткилең эмес нерселерибизди бардыгын өзүңүз мойнуңузга алып, бир кала сиздин колуңузга тапшырабыз. Биздин жашообузду, биздин оюбузду, бардык нерселерди өзүңүздүн сөзүңүз менен жеткилең кылып, мындан наркы жашообузда бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашоого жардам бериңиз. Дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар, ар бир кыйынчылыктарды баштарынан өткөрүп жаткан бардык бир туугандарга Кудай өз мол ырайымыңызды төгүп берип, аларга ар дайым чогуу болуп, кимде ким ооруп жаткан болсо, аларга батырактан ден соолук берип, мындан аркы жашоосунда бир гана жакшы кабар үчүн тил алчаак болуп жашаганга өзүңүз үндөңүз. Бул саатта биз менен чогуу болуп, өзүңүздүн улуу эркиңизди, сөзүңүздү туура айырмалап билип, жүрөктөрүбүз менен кабыл алганга жардам бериңиз. Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Аминь. Даңктоо группасы даярдаган ырды чогуу угалы. 사슴이 쉬는 물을 찾기엔 갈급함같이 내 영혼이 주님을 찾기에 갈급하나이다. 내 영혼이 살아계신 하나님을 갈망하오니 내가 어느 때에 나아가 주님을 배울고
눈물 흘릴 때에 낮에는 인자함을 베푸시고 남은 찬송이 나에게 있어 나의 생명 되신 하나님께 내가 기도하리니 나의 영혼아 어찌 낭망하며 어찌 불안해하는고 너는 하나님만 바라라 나의 영혼아 어찌 낭망하며 어찌 불안해하는고 내 얼굴을 도우시는 주를 오히려 찬송하리라 하나님은 나의 피난처 나의 힘이시니 내가 환난 중에 만날 큰 도움이시라 나의 영혼아 어찌 낭망하며 어찌 불안해하는고 너는 하나님만 바라라 나의 영혼아 어찌 낭망하며 어찌 불안해하는고 내 얼굴을 도우시는 주를 오히려 찬송하리라 오히려 Аяқ жазуну чогуу ачабыз. Галатиялыктарга 5-бөлүм. Галатиялыктарга 5-бөлүм 1182 бет. Галатиялыктарга 5-бөлүм 22-аят 23-аяттарды мен окуп берейин. Галатиялыктар 5-бөлүм 22-23 окуйм. Рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. Буларга каршы мыйзам жок. Машаяк Ыйсага тиешелүү болгондор өздөрүнүн күнөөкөр табиятын кумардануулары жана күнөөлүү каалоолору менен бирге айкаш-жыгачка кадашкан. 24 чейин окудук.
Биздин убакыт өтө көп убакыт бат баттан өтүп жатат. Ал эми Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келе турган убакыт уламдан улам бизге жакындай баштады. Дүйнөнүн акырында азыркы жашоодо биз батыраактан куткарылууга ээ болуп, Кудайдын астында татыктуу жашоо менен жашаганыбыз өтө маанилүү. Анткени биз Кудайдын улуу ырайымына, куткарылуусуна ээ болгон адамдарбыз, бирок биз өтө алсыз адамдарбыз. Алсыз деген эмнени билдирет? Күнөөкөр табияты менен төрөлгөн адамдар, ошол дене кумарлары, табияты биздин ичибизде бар болгондуктан биз дагы да болсо алсызбыз. Анткени бул күнөөнүн каалоолорун аткарып жашоо биз үчүн бүтүп калган жок, ал жашоо. Руханий көздөрүбүз ачылды. Бирок биздин бул дүйнөгө болгон көздөрүбүз, көз карашыбыз дагы да ошол бойдон кала бергендиктен өмүрүбүздүн аягына чейин мындан кийинки жашообузду Кудайдын эркин аткарып жашоо үчүн биз сөзсүз түрдө чын дилибизден сыйынышыбыз керекпиз. Жекшемби күндөрү биз сиздер менен рухка толгула деген темада айтып келе жатабыз. Кандайча ойлойсуздар? Ыйык жазууда ушинтип жазылып турат. Бирок мен кантип, мага окшогон адам кантип рухка толо алсын? Жок, өзгөчө адамдар гана рухка толо алышат. Мага окшогон адамдар жок, рухка толо албайт деп ойлогон болсоңуздар, анда сиз адашкан адамдар болосуздар. Эфестиктер 5-бөлүм 18-аятта шарап ичип мас болбогула, анткени бул бузулган жашоого алып барат. Тескерисинче рухка толгула. Куткарылган адамдардын бардыгына бирдей айтылган сөз рухка толгула. Куткарылууга ээ болуп, Кудайдын балдары болгон адамдардын бардыгы, ырайымга ээ болгон адамдардын ичинде рух жашайт. Рухка толбой турган болсок, анда биздин күнөөлүү каалообуз толуп калган болот. Ошондуктан дененин каалоосун аткарып эмес, рухтун каалоолорун аткарып, анткени күнөөкөр табияттын каалоосу рухка, рухтун каалоолору болсо күнөөкөр табиятка каршы. Алар бири-бирине каршы, ошондуктан силер өзүңөр каалаганды жасабайсыңар. Куткарыла алган күндө деле дененин күчү күчтүүрөөк болгондуктан рухтун каалоолоруна каршы болушу мүмкүн. Ошондуктан Кудайдын эркин аткарып жашай албастан куткарылган адам катары татыктуу жашоо менен жашай албай калышы мүмкүн. Ал үчүн эмне кылышыбыз керекпиз? Биринчиден рухка толуу керек. Куткарылган адамдардын жашоосу рухка толгон жашоо, машаякчылардын жашоосу. Рухка толбогон болсо, чыныгы куткарылган адамдын жашоосу менен жашай албайт. Рухка толгон адам жыйынтыгында эмне болот? Мурунку темаларда деп айтып кеткендей эле, бүгүнкү биздин темабызда эле рухтун жемишин алып келе алат. Рухка толгон күндө гана биздин жашообуз аркылуу рухтун каалаган жемиштери алып келинет. Шарап ичип мас болбогула, анткени бул бузулган жашоого алып барат. Тескерисинче рухка толгула. Эфестиктер 5-бөлүм 18-аятта шарап ичип мас болгон адам менен рухка толгон адамды экөөнү салыштырып айтып жатат. Шарап ичип мас болуп кала турган болсо, ал акылынан ажырап калат. Анткени арак, шарап ошол адамдын үстүнөн үстөмдүк кылып калат. Ошол жашоо бузулган жашоого алып барат. Машаякчылар дагы рухка толбогон жашоодо жашай турган болсо, шарап ичип мас болгондой бул дүйнөнүн нерселерине мас болуп жашап калат. Акчага мас болот.
эркек болуп аялга мас болот, бийликке, дененин каалоолоруна мас болуп жашап калышы мүмкүн. Ошондуктан шарап ичип мас болбогула деген бул куткарылган адамдарга дагы тиешелүү сөздөр. Шарап ичип мас болуп эле анан акылынан ажырап калбастан куткарылган күндө дагы бул дүйнөгө мас болуп жашашы мүмкүн. Ошол себептер менен мас болгон адам сыяктуу да эмес, бул дүйнөнүкүнө берилип эмес, рухка толуп, рухтун жемишин байлап жашашы керек. Экөөнүн бирөөсү аткарылышы керек. Биз бул дүйнөгө төрөлгөндө мен бойго бүткөндөн тартып эле күнөөкөрмүн, энемден күнөөкөр болуп төрөлгөнмүн деп Забур 50 Забурда айтылат. Адам аты аркылуу биз күнөөкөр болуп бул дүйнөгө төрөлгөнбүз. 57 Забур 4-аятта жазылгандай эле кудайсыздар төрөлгөндөн баштап эле түз жолдон чыгып, энесинин курсагынан чыккандан тартып эле жалган айтып адашышат. Кудайсыздар болобу, күнөөкөр болобу, алар бир мааниде айтылган сөздөр. Кудайсыздар төрөлгөндөн баштап эле Кудайдан алыстап жашашат. Төрөлгөндөн баштап эле жалган айтып Кудайдан алыстап кеткен адамдар. Андан сырткары жалган нерсеге байланып жашайт. Ал күнөөнүн каалоосу. Жеремия китеби 17-бөлүм 9-аятты карай турган болсок, адамдын жүрөгү өтө анткор, өтө бузулган. Кудайдын жараткан нерселердин ичинен эң таза эмес, өтө анткор нерсе бул адамдын жүрөгү деп айтылат. Жалган нерсе, бузулган нерсени биз жаман көрөбүз го. Бирок Кудайдын жараткан ошол нерселердин ичинен эң жаман, таза эмес, бузулган, анткор нерсе бул адамдын жүрөгү деп айтылат. Куткарылгандан кийин ошонун бардыгы бир заматта жок болуп кетсе жакшы болмок, бирок ал жок болбойт, кала берет. Күнөөкөр болуп төрөлүп, бузулган жашоодо жашап, ошол адамдардын жашоосунун үстүнөн абада үстөмдүк кылган шайтан башкарып келет. Эфестиктер 2-бөлүм 1-аятта кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди Кудай тирилтти. Кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди куткарылууга ээ болгон учурда өлгөн жан тирилет. Жакан 5-бөлүм 25-аятта Кудайдын уулунун үнүн угуп тирилер убакыт келет, ал тургай келип да калды. Жакшы кабарды уккан күндө, ырайымга ээ болгон күндө адамдын жаны тирилет. Өлүп калгандан кийин Лазардын астына келип, Ыйса эмне дейт? Лазар чык дегенде, ал тирилип чыга келет. Ошондой сыяктуу эле жакшы кабарды угуп, түшүнгөн адам, кабыл алган адам, өлгөн жаны кайрадан тирилет. Бул Кудайдын керемет күчү. Өлгөн адам кандайча тириле алат? Бул Кудайдын колунан гана келе турган нерсе, керемет күчү. Адам аты аркылуу өлгөн адамдардын бардыгы, урпактары болуп саналган адамдардын бардыгы Ыйса Машаяк аркылуу жаңы жашоого ээ болуп жашашат. Силер дагы бул дүйнөнүн адаты боюнча абада бийлик кылып жаткан төрөнүн Кудайга баш ийбеген адамдарда аракеттенип жаткан рухтун каалоосу боюнча жашачусуңар. Өлгөндөрдүн арасында абада бийлик кылып жаткан шайтандын
каалоосун аткарып жашачусуңар. Жаныбарлар дүйнөсүн документалдуу фильмдерди карай турган болсок, мисалы үчүн талаада бир жаныбар өлүп кала турган болсо, ошол эле учурда кайсы канаттуулар чогулат? Бүркүттөр. Өлгөн адамдардын үстүнөн шайтан үстөмдүк кылат. Анткени бул дүйнөнүн адаты боюнча жашагандыктан. Дүйнөнүн адаты боюнча абада бийлик кылып жаткан төрө ал шайтанды билдирет. Шайтан кайсыл жака үндөсө, ошол жака берилип жашайт. Баш ийбеген адамдарда азыркы учурда аракеттенип жаткан рухтун каалоосу боюнча жашачусуңар. Абада бийлик кылган шайтандын кол алдында бузулган жашоодо, күнөөкөр болуп жашаган жашоодо жашайт. Ошол күнөө үчүн өлгөн адамдардын бардыгын адамдын денеси өлөт дагы, анын бара турган жери экинчи өлүм, бул күкүртү күйүп турган көл. Бирок абада бийлик кылып жаткан төрөнүн астында жашаган адамдардын бардыгы Кудайдын каарына кала турган адамдар. Кудайдын сотуна келе турчу адамдар. Ошол жашоодо жашап жатып биз сиздер менен куткарылууга ээ болдук. Өлгөндөрдүн арасынан тирилген болсок, анда биз тирилген адамдын жашоосу менен жашашыбыз керек го. Эгерде Кудайдын балдары болгон болсок, машаякчы болгон болсок, ошого татыктуу жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Рухтун жетеги менен жашай албаган болсок, анда аргасыз дененин каалоосун аткарып жашаган болобуз. Галатиялыктар 5-бөлүм 19-аяттан баштап окуйбуз. 19-тан 21-ге чейин. Күнөөкөр табияттын иштери болсо белгилүү. Алар ойноштук кылуу, нике бузуу, ыпыластык, адепсиздик, бутка табынуу, сыйкырчылык кылуу, касташуу, чыр чатак, көрө албастык, ачуулануу, уруш, талаш, келишпестик, жалган окутуу, жек көрүү, киши өлтүрүү, аракештик, шапар тебүү жана башка ушул сыяктуулар. Силерге мурда эскерткенимдей эле дагы да эскертемин. Мындай кылуучулар Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт. Куткарылууга ээ болбогон адамдардын жашоосу жөнүндө бул жерде жакшы чагылдырылат. Табияттын иштери мындай. Ошол күнөөкөр табияттын каалоосун аткарып жашаган адамдар. Рухтун жемиши болгон сыяктуудай эле күнөөкөр табияттын иштери дагы белгилүү. Күнөөгө батып жашагандыктан куткарылган адамдар дагы рухка толуп жашай албаса, анда алар дагы күнөөкөр табияттын иштерин аткарып жашашы мүмкүн. Дененин каалоосун аткарып жашашы мүмкүн. Табияттын иштери болсо белгилүү. Ыйса Машаяк дагы мындайча сөздөрдү айткан. Чөг ачалы Марк китеби 7-бөлүм. Марк жазган жакшы кабар 7-бөлүм 21-аят. 21-аят 7-бөлүм 23-аятка чейин окуйбуз. Анткени иштен адамдын жүрөгүнөн жаман ойлор, ойноштук кылуу, бузуктук кылуу, киши өлтүрүү, уурдоо, кошомат кылуу, ачуулануу, куулук, дүнүйөкордук, көрө албастык, Кудайга акарат келтирүү, текебердик, акылсыздык чыгат. Мына ушул жамандыктын баары адамдын ичинен чыгып,
аны арам кылат дедик. Адамдын ичинен, адамдын жүрөгүнөн эмне деп айтылат? Ыйса Машаякта алардын бардыгын бирден белгилеп айтып кетет. Адамдын жүрөгү өтө анткор, өтө бузулган нерсе болгондуктан ичинен эмнелер чыгат? Жаман ойлор. Ойгонсо дагы, жатса дагы, турса дагы ойлору дайыма жаман. Ойноштук кылуу. Күнөөкөр адамдардын жасаган күнөөсүнүн бири ойноштук кылуу, бузуктук кылуу, башка бирөөлөрдүн бир буюмун тартып алуу, уурдоо. Бирөөгө кошомат кылып, өзү кандайдыр бир жетишкендикке жетишейин деп, киши өлтүрүү, жек көрүү дагы киши өлтүрүүгө барабар. Киши өлтүргөнгө чейин барбасак дагы, бирөөнү жек көрсөк, ал дагы киши өлтүрүү күнөөсүнө жатат. Жүрөгүбүз менен бирөөнү ушунчалык жек көрүп, өлтүргөнгө чейин каалап кое турган болсок, киши өлтүрүү, бузуктук кылуу, ойноштук кылуу. Ойноштук кылуу, бузуктук кылуу, бул ыйык жазууда карап көрө турган болсок, кайталанып, белгиленип, басым жасалып айтылып келет. Кошомат кылуу, ачуулануу, куулук, дүнүйөкордук. Ыйса Машаяк эмне деп айтты эле? Дүнүйөкордуктан сак болгула. Ачуулануу. Мисалы үчүн жылан өзүнүн уусун адамга жеткирип чагып алган сыяктуудай эле адамдардын ичинде ачуулануу бар. Куулук, дүнүйөкордук, көрө албастык, Кудайга акарат келтирүү, текебердик, акылсыздык чыгат. Адамдар өздөрү текебер болгондуктан акылсыздык жашоо менен жашашат. Акылынан ажырап калгандай эле. Ушунун баардык адамдын ичинен, жүрөгүнөн чыгат дагы адамды арам кылат. Бузулган жүрөктүн ичинен чыккан нерселер. Накыл сөздөрдө эмне деп айтылат? Өзү ыпластык нерседен жуулбай туруп, өзүн тазамын деп эсептеген адамдар да бар. Бул моралдык жактан, диний жактан өздөрү жуулбай туруп, тазамын деп эсептеп турушат. Бирок таза эмес нерселер дагы деле жүрөгүн толтуруп турган. Куткарылган адамдардын ичинде дагы ошол нерселер калып калган болот. Күнөөкөр кайрадан кайтып келели. Галатиялыктар 5-бөлүмгө. Галатиялыктарга 5-бөлүм 19-аятта күнөөкөр табияттын иштери болсо белгилүү. Рухтун жемиши эмес, бул күнөөкөр табияттын жемиштери. Алар ойноштук кылуу, нике бузуу, ыпластык, ойноштук кылуу, же болбосо нике бузуу Кудайдын көз карашындагы эң чоң күнөө болуп саналат. Ыпластык, адепсиздик, бутка табынуу, аял болобу, эркек болобу бардыгына тиешелүү. Эркектер болобу, аялдар болобу бардыгы адепсиздик жашоодо жашап,
бутка табынуу күнөөсү жөнүндө жазылат. Илгерки убакытта Грецияда адамдардын бардыгы Кудайга табыныш үчүн келет экен, бирок ошол Кудайга табынганга чейин алар ыпластык иштерди жасап, андан кийин бутка табынышат экен. Бутка табынуучулар өздөрүн таза адам катары көрсөтөт, бирок чынында алардын жүрөгүндө ыплас нерселер орун алган. Кудай эмес башка нерселерге табынган адамдардын бардыгы бутка табынуу болуп саналат. Колоссалыктар 3-5-аятта бутка табынуучулук болуп эсептелген дүнүйөкордукту жок кылгыла. Ал дагы бутка табынуучулук болуп саналгандыктан. Буркандын астына келип алып эмне кылышат? Табынышат. Бизге бакыт бер, бизге жакшы жашоо бер деп сыйынышат. Биз Кудайга табынабыз. Кудайдан суранабыз. Биздин жандарыбызды куткарып алган Кудайдан сурайбыз. Бул денебизде жашап жаткан жашоодо дагы Кудай бизге жардам берип турат. Кудайдын батасына таянуу менен жашашыбыз керекпиз. Бирок адамдарда акча пайда болгон күндө ошол акча мени бактылуу кылат. Ошол акча менин жашоомду узартат деп ойлошот. Ал Кудайдын ордуна алардын бутка табынуучулук болуп эсептелген дүнүйөкордук болуп калат. Сыйкырчылык кылуу. Бул сыйкырчылык кылуу адамдарды алдоо. Шайтан жалган нерселер менен адамдарды адаштырууга алып келет. Касташуу. Касташуу адамдар бири-бири менен тынчтык жашоону орноткондун ордуна бири-бири менен урушушуп, кас болуп жашап келишет. Жакшы көргөндүн ордуна ошол кас жашоонун аркасынан жашашат, ээрчишет. Кээ бир адамдар туура эмес кылган адам боло турган болсо, мен бир күн ошодон өчүмдү алам деп жашап келет. Мурун бир китепти карасам, мындайча мазмун бар экен. Ошол өч алганга чейин адам өзү биринчи өлүп калыптыр. Өч алганга чейин Кудайдын сөзүндө эмне деп айтылат? Өзүңөр үчүн өч албагыла. Өч меники, мен тиешесин берем деп жазылган. Ыйса тескерисинче өз душмандарыңарды сүйгүлө деп айтат. Күнөөсүз Ыйсаны айкаш-чыгачка кадалсын деп, өлтүрүлсүн деп соттогон соттоочу дагы, Израиль элинин диний өкүлдөрү бардыгы ошентип кыйкырып жатканда Ыйса болсо эмне деп айтат? Ата, буларды кечире көр, анткени алар эмне кылып жатышканын билишпейт. Кудайга тапшырды, алардан өч алган жок. Биз машаякчылар дагы бирөө бизге жаман иш кыла турган болсок, ошону жүрөгүбүзгө катып алып, өч алам деп жинденбестен биздин кас адамдарыбыз болбошу керек. Чыр чатак. Андан сырткары чыр чатак. Куткарылган адамдар дагы жыйындын ичинде бири-бири менен урушканды жакшы көргөн адамдар бар. Чыр чатакты пайда кылган адамдар. Ошондой мүнөзгө ээ болгон адамдар дагы кездешет. Анын бардыгы диний каалоосу, көрө албастык адамдар өтө кызыктуудай.
ыйлагандар менен чогуу ыйлашыбыз керекпиз десек, ыйлаган адамдар көрүп кайра сүйүнүшөт. Мисалы үчүн Кудабыз жакшы, кудагыйлар жакшы нерселерге жетишип атса, биздин ичибиз ооруйт. Эмнеге? Сүйүнбөстөн ичибиз ооруй баштайт, көрө албастык пайда болот. Алар менен чогуу сүйүнсөк болот го. Көрө албастык дагы бул дененин иштери, ачуулануу. Кичине эле тийишип койсоң, адам ушунчалык катуу ачууланат. Башталыш 5-бөлүмдө карай турган болсок, Кабылдын урпактары ушунчалык ачууланган. Ким мага тийише турган болсо, мен аны өлтүргөнгө дагы даярмын. Кичине эле тийишип койсоң. Кээ бир адамдар катуу ылдамдыкта бара жаткан машинаны көрө турган болсок, жандагы бирөө кичине тийишип кое турган болсо, анда аягына чейин жетип, ошол машинаны токтотуп алып, кишиси менен урушуп, Американын жашоочулары керек болсо ошону пистолет менен дагы атып койгонго чейин барат экен. Ушунчалык жанакы жаныбарларга окшоп, жапайы жаныбарларга окшоп ачууланган адамдар бар. Уруш, талаш, келишпестик, жыйындын ичинде дагы бири-бирине жаккан адамдар өздөрүнчө бөлүнүшөт. Кудайдын жүрөгүнө биз дал келип жашашыбыз керекпиз. Кудайдын сөзү менен, ыйык рухтун жетеги менен жыйынга келип өзүбүздүн оюбузду өзүбүзгө жага турган адамдар менен бөлүнүп жашай ала турган болсок, албетте бул келишпестикке жатат. Жалган окутуу, бул дагы шайтандан келген нерселер. Куткарылган адамдар дагы жалган окутууга берилип кетиши мүмкүн, эгерде ыйык рухтун жетеги менен жашабаса. Жек көрүү, көрө албастык мааниси окшош. Мисалы үчүн, өзүнө жакпаган адамдарды көрүп, дайыма аны жек көрөт, көрө албайт. Киши өлтүрүү, аракетчтик, мас болбогула деп айтты го Кудай. Чынында машаякчылар акырындан шарап ичип коюп, арак ичип коюп, элчи Павел Тиметей менимче ден соолугу начар адам болгон сыяктуудай. Ошондуктан шарапты бир аз ден соолугуң үчүн ич деп айткан. Бирок ошол шарап дагы ичип туруп, ошону мас болуп, шарап катары ичип мас болуп калышы мүмкүн. Ал бузуктук жашоого алып барат. Мас болгондуктан күнөөгө батат, мас болгондуктан туура эмес сөздөрдү сүйлөйт. Ошондой адамдар көп го. Шапар тебүү жана башка ушул сыяктуулар. Шапар тебүү өзү каалагандай жашоодо жашоо. Жана башка ушул сыяктуулар. Мындан сырткары дагы көп күнөөлөр бар. 15 бөлүктөн турат. Ошол күнөөкөр табияттын иштери 15 сөз менен камтылган. Андан кийин дагы өтө көп. Силерге мурда эскерткенимдей эле дагы да эскертемин. Мындай кылуучулар Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт. Элчи Павел, буга чейин айтканмын, дагы айта беремин дейт. Анткени мындай жашоодо жашаган адамдар Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт.
же болбосо асман падышачылыгына бара алышпайт. Куткарылган адамдар дагы ушул күнөөлөрдү бирөөгөсүн кетирип, анан кайрадан тозокко барат деген сөз мааниде айтылган жок. Бул сөздөр болсо, бул маанидеги сөздөр адаттагыдай эле кайталанып, билип туруп, ошол күнөөнүн ичинде жашай бере турган болсок, күнөөлөрдү мойнубузга албасак, анда ошол адамдарга тиешелүү айтылган сөздөр. Күнөөкөр табиаттын иштерин аткарып, күнөөнүн дененин каалоосун аткарып жашай турган болсок, ал адам куткарылууга ээ болбогон адам деп айтсак болот. Бир гана Кудайдын астында, Кудайдын өмүр китебине жазылган адамдар гана асман падышачылыгына бара алат. Анткени Кудай өзү ыйык болгондуктан, мыйзам Кудайсыздар бара алышпайт. Куткарылган адамдардын жыйынтыгы эмне? Рухтун жемиши байланышы керек. Куткарылган адамдар кайрадан эле күнөөгө батып жашай бере турган болсо, анда эмне менен айырмаланат бул дүйнөнүн адамдарынан? 1-Корунтуктарга 6-бөлүмдү чогуу ачабыз. 1-Корунтуктарга 6-бөлүм 9-аяттан баштап 11-аятка чейин окуйбуз. Же эмне, адилетсиздердин Кудайдын падышачылыгын мурастабай тургандыгын билбейсиңерби? Алданбагыла. Ойноштук кылуучулар да, бутка табынуучулар да, нике бузуучулар да, аял жандуулар да, бачабаздар да, уурулар да, дүйнөкөрлөр да, аракечтер да, ушакчылар да, талап тоноочулар да Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт. Айрымдарыңар ушундай адамдар элеңер. Бирок Теңирибиз Ыйса Машаяктын ысымынын урматына Кудайыбыздын руху аркылуу жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар. Бул сөздөр мындан сырткары дагы көп жазылат. Адилетсиздер Кудай падышачылыгын мурастабай тургандыгын билбейсиңерби? Билишибиз керек биз. Сөзүбүз, оозубуз менен эле куткарылууга ээ болдук деп анан жашообуз ага дал келбесе, алданбагыла. Бул эмнени билдирет? Биздин айлана чөйрөбүздө дагы жалган машаякчылар өтө көп. Анткени жакшы кабарды айтуу менен жакшы кабарды айтышат дагы анан кийин жок, сен күнөө кетире берсең деле ал күнөө үчүн тозокко барбайсың. Ошон үчүн күнөө кылып кетире берсең болот деп адамдарды адаштырышат. Дененин каалоосун аткарып жашаганга түрткү берет. Адамдар өздөрү дагы ошондой ойлошу мүмкүн. Ал адаштыруу, жалган окутуу. Кээ бир адамдар куткарылууга ээ болдум деп коюп, анан кийин бүт баардыгын аткарып жашай берет. Мурункудай эле жашоо менен жашай бере турган болсо, күбөлөндүрүп коебу. Жада калса шайтан дагы күбөлөндүрүп айтат. Мен канча жолу адамдарга алдандым эле.
Экинчи Корунтуктарда элчи Павыл эмне деп айтат? Жалган бир туугандар дагы коркунуч туудурушат. Кийин билип көрсөң, алар өтө жалганчы мошенник адамдар. Шайтан дагы өзүн жарыктын периштеси кылып көрсөтөт адамдарды адаштырыш үчүн. Бирок биз ошого берилип алданбашыбыз керекпиз. Анткени мындай адамдардын бардыгы Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт. Алданбагыла. Алданбагыла деген сөз ойноштук кылуучулар да, бутка табынуучулар да, нике бузуучулар да, аял жандуулар да, буга чейин айтып кеткендей, Кудай эң жаман көргөн күнөө бул бузуктук күнөөсү. Содом жана Гоморра шаарларын Кудай эмне үчүн соттоду эле, эмне үчүн жок кылды эле? Ал бузуктук күнөө болгондуктан. Бачабаздар деген эмнени билдирет? Римдиктер 1-бөлүмдө эркектер дагы аялдар менен эмес, эркектер бири-бири менен ыплас ишке барышканын билдирет. Байыркы келишимде ошол күнөө кетирген адамдарды ташбаранга алып өлтүрүшү керек деп айтылган. Бирок азыркы биздин жашообузда эмне деп айтылат? Өтө мактануу түрдө жашашат. Эркектер менен жыныстык байланышта, аялдар менен жыныстык байланышта бири-бири менен байланышта болгон адамдарды тыйгандын ордуна ошого байланыш мыйзамдарды дагы жаратып жатышат. Ал эмнени билдирет? Адамдар өздөрү каалагандай жашап жатышат. Кудайдын мыйзамына баш ийбестен. Өзүңүздөр жакшы билгендей, жакшы жетишкен мамлекеттерде ошол бир жыныстагы үйлөнүү ошол ишин уруксаат беришет. Кандайча ойлойсуздар? Кандайча көз караш менен карайсыздар буга? Уурулар да башка бир адамдын бирөөсүн тартып алуу, нерсесин уурдап кетүү. Дүнүйөкорлор да, көз арткан адамдар байлыкка. Адам өз эмгеги менен акча табат, байлыкка жетишет. Бирок ошонун байлыгын көрө албай, дүнүйөкор адамдар. Аракечтер улам кайталанып айтылат, ушакчылар да. Жаман сөздөрдү колдонуу менен ушактап, элдерди жамандап, сындап, ичинен сөздөр чыгат. Мен бир жолу тоого бара жатканда астыман жылан чыкты дагы, жакын жанына жолосом, башымда өйдө көтөрүп туруп, мени карап тургандан кийин чагып алайын деп турат. Өтө коркуп кеттим. Менден качпастан кайрадан мага башын көтөрүп, мен чагайын деп турат. Ыйык жазууда эмне деп айтылат?
оозуна уу толгон. Ар бир биздин айткан сөзүбүз ушунчалык маанилүү, анткени ар бир сөзүбүз адамдын кандай экенин билдирет. Мындай адамдардын бардыгы Кудай падышачылыгын мурасташпайт. Буга чейин Галатиялыктарда айтылган сөздөргө окшош эле. Мындай адамдар Кудайыбыздын падышачылыгына бара алышпайт, мурасташпайт. Кээ бир адамдар айтат, куткарылууга ээ болгон күндөн кийин гана күнөө кылып жашай берсең болот, баары бир асман падышачылыгына барасың деп адамдарды адаштырат. Куткарылган адамдар Кудайдын падышачылыгына мураска ээ болгон адамдар. 11-аятта айрымыңар ушундай адамдар элеңер. Жыйындын ичинде да ушундай адамдар болушу мүмкүн. Айрымдарыңар ушундай адамдар элеңер. Асман падышачылыгына бара албаган адамдар бар эле. Бирок Теңирибиз Ыйса Машаяктын ысымынын урматына айкаш чыгачка кадалган Ыйса Машаяк Кудайыбыздын руху аркылуу жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар. Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүз бардыгы жуулду. Ыйык рух аркылуу биз акталдык. Машаяк аркылуу биз ыйыкталдык, акталдык. Анткени буга чейин дагы бизде ушундай адамдар бар эле. Аны мойнубузга алышыбыз керекпиз. Бирок Ыйса Машаяктын ысымынын урматына Кудайдын ырайымы аркылуу рух аркылуу жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар. Куткарылган адамдар жөнүндө айтылат. Биз кайрадан ошол жашоого кайтып барбашыбыз керекпиз. Матай 3-бөлүмдү ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 3-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 3-бөлүм. 8-аяттан баштап 10-аятка чейин окуйбуз. Тобу кылганыңарды иштериңер аркылуу көрсөткүлө. Биздин атабыз Ыбрайым деп ойлобой эле койгула. Силерге айтып коеюн, Кудай Ыбрайымга мына бул таштардан да балдарды жаратып бере алат. Балта дарактардын тамырынын жанына коюлган. Демек, жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып отко ыргытылат. Элчи жакан жүйүттөргө кайрылып айткан сөзү жазылат. Кудайдын астында күнөөңөр үчүн өз мойнуңа алып, Кудайга кайтып келгиле. Кандайча? Куткарылган күндө гана Кудайга кайтып келе алат. Анткени сенин мыйзамсыздыктарыңды тумандай, күнөөлөрүңдү булуттай таратам. Мага кайрыл, анткени мен сени кун төлөп куткарып алдым. Кудай биздин күнөөлөрүбүздү кечирбесе, биз кантип Кудайга кайрылмак элек? Лука 15-бөлүмдө адашкан баласы өзүнүн күнөөсүн
мойнуна алып түшүнүп атасын көздөй жөнөйт. Атам мени кечирет деп. Атасынын сүйүүсү ушунчалык көп экендигин билип туруп атасына жөнөйт. Өлүп кала турган баласы өзүнүн атасына кайтып келүү бул өз күнөөсүн мойнуна алуу болуп саналат. Куткарылган адам катары татыктуу жашоодо жашашы керек. Ал ыйык рухтун жетеги менен жашоо деп айтылат. Биздин атабыз Ыбрайым деп ойлобой эле койгула. Жүйүт эли болсо, Ыбрайымдан баштап эле биз Кудай тандап алган элбиз деп айтышат. Кудайдын тандап алынган элибиз деп айтышат. Жакан 8-бөлүмдө Ыйса Жүйүт элине кайрылып айтат: "Силер өзүңөрдүн атаңардын кылганын кылып жатасыңар" десе, алар эмне деп айтат? Кудай биздин атабыз. Ыйса эмне деп жооп берет? Силердин атаңар шайтан, силер ошонун кумарлуу иштерин аткаргыңар келет. Ыбрайымдын урпактары эмессиңер, бирок биз алар урпактарыбыз деп далилдеп келишет. Кудай биздин атабыз дегенде, Жакан 8-бөлүм 44-аятта силердин атаңар шайтан. Ошондуктан силер ошонун кумарлуу иштерин аткаргыңар келет. Ал жалганчы жана жалгандын атасы. Кудай тандап алган өзүнүн эли, тандап алынган эли айкаш чыгачка Ыйсаны кадап коюшкан элек. Ыйса аларга эмне деп айтат? Биздин атабыз Ыбрайым деп ойлобой эле койгула. Силерге айтып коеюн, Кудай Ыбрайымга мына бул таштардан да балдарды жаратып бере алат. Оозуңар менен Ыбрайымдын урпактарыбыз деп айтасыңар, бирок сырткы кебетеңер гана, ички жүрөгүңөр андай эмес дейт. Азыркы учурда дагы адамдар эмне деп ойлошот? Жыйынга келген учурда бизди Кудай башынан баштап эле тандап алган элибиз. Кудайдын ырайымына ээ болгон адамдарбыз деп. Кудайдын ырайымын качан кабыл алдыңар? Кандайча кабыл алдыңар? Ошону айтып бергилечи. Өлө турган күнөөкөр экениңерди билдиңер беле? Күнөөңөрдү мойнуңарга алып тобо кылдыңар беле? Тобо кылбай туруп кантип күнөөлөрү кечирилсин? Кечээ күнү телевизор көрсөм, бир атактуу пастор чыгып алып эмне деп сүйлөйт? Силер дүйнө жаратылгандан бери эле тандап алган элисиңер деп. Бирок кандай адамдарды Кудай өзүнө тандап алды эле? Куткарылган адамдарды Кудай өз эли кылып алды. Кудайдын тандалып алынган элисиңер. Эгерде Кудайдын эли болбосо, тандап алынган эли болбосо, анда асман падышачылыгын мурасташпайт. Жүйүт эли дагы Кудайдын элибиз деп коюп, анан күнөөнүн бардыгын кетиришет. Күнөөгө батып жашашат. Балта дарактардын тамырынын жанына коюлган. Демек, жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып, отко ыргытылат. Балта эмнеге керектелет? Даракты кыйыш үчүн. Бул Кудайдын сотун билдирет. Жакшы жемиш алып келбесе, анда ал дарактын бардыгы кыйылат. Кыйылат дагы отко ыргытылат.
Бирок эптеп септеп эле Кудайдын көз алдында мен ишенгениндиктен, мен жыйынга келгендигим үчүн деп өзүн сооротуп койбостон, чынында ишеним жолундабызбы? Экинчи Корунтуктар 13-бөлүм 5-аятта өзүңөрдү өзүңөр текшерип көргүлө, ишеним жолундасыңарбы? Жакшылап карап көргүлө сөз аркылуу. Өзүбүз ооруйбузбу же оорубайбызбы? Биз дагы медициналык текшерүүдөн өткөрүлүп турабыз го. Ар кандай тесттерди тапшырабыз, рентген тартабыз. Андан кийин ички аппараттар менен ички органдарыбызды текшеребиз. Ошондой сыяктуу эле өзүңөрдү өзүңөр сынап көргүлө. Кудайдын сөзү боюнча куткарылган болсо, куткарылган адамдын жашоосу сөз боюнча татыктуубу же жокпу? Куткарылбай туруп, жогорудан төрөлбөй туруп, кандайча жемиштерди алып келе алсын? Римдиктерге 6-бөлүм. Римдиктерге 6-бөлүм 20-аят. Римдиктерге 6-бөлүм 20-аят. Римдиктерге 6-бөлүм 20-аят. Римдиктерге 6-бөлүм 20-аят 22-ге чейин. Анткени силер күнөөнүн кулу болуп жүргөн убагыңарда адилеттикке баш ийчү эмессиңер. Ошол убакта силерде кандай жемиш бар эле? Азыр өзүңөр уялып жаткан иштер эле. Анткени алардын натыйжасы өлүм. Азыр болсо силер күнөөнүн бийлигинен бошотулуп, Кудайдын кулдары болуп калдыңар. Силер бере турган жемиш ыйыктык, анын аягы түбөлүк өмүр. Силер буга чейин күнөөнүн кулу болуп жашагансыңар. Кул деген ким ал? Кожоюн эмне деп айтса ошого баш ийип жашайт. Күнөөгө берилсе, күнөөнүн кулу болуп жашайт. Денеге берилсе, дененин кулу болуп жашайт. Кулу болуп жүргөн убагыңарда адилеттикке баш ийчү эмессиңер. Адилеттикке эч кандай бир тиешебиз жок эле жашачубуз. Адилеттикке умтулуп жашай турган каалообуз дагы жок эле. Бузулган жашоого ошол убакта силерде кандай жемиш бар эле? Куткарылуубуз жок учурда, күнөөнүн кулу болуп жүргөн убакта кандай жемиштерди алып келчү эле? Азыр өзүңөр уялып жаткан иштер эле. Ойлонуп көрө турган болсок, бизди дагы уялта турган нерсе. Ошол уят нерселерди, бирибиз чыдатпай турган күнөөлөрдү кайра эле кылып жашай беребизби? Анткени алардын натыйжасы өлүм. Өлүм бул экинчи өлүм тозокту билдирет. Азыр болсо күнөөнүн бийлигинен бошотулуп, Кудайдын кулдары болуп калдыңар. Эми азыр куткарылуудан кийин күнөөнүн бийлигинен бошотулдуңар. Күнөөнүн, өлүмдүн жазасынан, бийлигинен бошотулуп, Кудайдын кулдары болуп калдыңар. Эми бир гана Кудайга баш ийип жашашыбыз керекпиз. Силер бере турган жемиш эми Кудайга окшоп ыйыкталып, Кудайдын сөзүндө эмне деп айтылат? Мен ыйыкмын, ошондуктан силер дагы ыйыкталгыла. Ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын деп жазылган.
Биздин алып келе турган жемишибиз ошол. Анын жыйынтыгы түбөлүк өмүр. Түбөлүк жашоого алып келе турган жемиш башка, түбөлүк тозокко алып келе турган жемиш башка. Ошондуктан биз кайсы жемиштерди алып келип жатабыз, ошону ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Матай 7-бөлүмдү дагы ачалы. Чогуу Матай жазган жакшы кабар 7-бөлүм. 16-аят. Матай жазган жакшы кабар 7-бөлүм 16-аяттан баштап 20-аятка чейин окуйбуз. Аларды жемиштеринен билип аласыңар. Тикенектен жүзүм, уйгактан анжыр жыйнабайт да. Ар бир жакшы дарак жакшы жемиш берет. Жаман дарак болсо, жаман жемиш берет. Жакшы дарак жаман жемиш бербейт. Ал эми жаман дарак жакшы жемиш бербейт. Жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып, отко ыргытылат. Демек, аларды жемиштеринен билип аласыңар. Ыйса Машаяк өтө кенен түрдө түшүндүрүп бизге айтып берип жатат. Жакшы дарак жакшы жемиш берет. Жаман дарак болсо, жаман жемиш берет. Тикенектен жүзүм, уйгактан анжыр ала аласыңарбы? Жакшы дарак жаман жемиш бербейт. Жаман дарак жакшы жемиш бербейт. Биз жогорудан төрөлгөндө биздин жашообуз түбөлүк өмүр менен байланыш болду. Жакшы жемиш дарак болдук. Жакшы дарак болгондуктан эми Кудайдын көз карашында жакшы жемиштерди алып келишибиз керекпиз. Жаман дарак жакшы жемиш бербейт. Жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылат, отко ыргытылат. Аларды жемиштеринен билип аласыңар. Бул эмнени билдирет? Жемиш деген эмне? Биз куткарылууга ээ болгон учурда түбөлүк өмүргө ээ болдук. Ыйык рух биздин ичибизде жашайт, биздин жашообузду өзгөртөт. Кудайдын даңкы үчүн жашай турган жакшы жемиштерди алып келебиз. Жакшы жемиштерди алып келбеген ар бир дарак кыйылат дагы анан отко ыргытылат, тозокко ыргытылат. Ушул сөздөр кайрадан кайталанып айтылат. Бизге эч кандай тиешеси жокпу? Жакшы жемиш байласак, албетте жакшы болмок. Матай жазган жакшы кабар 12-бөлүм 33-аятта даракты да, жемишин да жакшы деп эсептегиле. Анткени дарак жемишинен билинет. Ошондой сыяктуу эле чыныгы машаякчыбы же жалган машаякчы, Кудайдын уулубу же жокпу? Асман падышачылыгына бара турган адамбы же тозокко бара жаткан адамбы? Ошону туура айырмалап билип, жемишинен билишибиз керекпиз. Жакшы дарак дагы качан жакшы өскөндө, чоңойгондо гана жакшы жемиштерин бере алат. Куткаруу алган күндө дагы ыйык рух биздин ичибизде, биздин жүрөктөрүбүздү, биздин жашообузду акырындык менен өзгөртөт. Кудайдын балдары катары жашай тургандай кылып бизди өзгөртөт. Бирок куткарылган адам 1 жыл өтөбү, 2 жыл өтөбү, 10 жыл өтсө дагы ошол бойдон эле кала берсе, мурунку жашоосу кайра эле улантып келет. Ою болобу, сүйлөгөн сөзү болобу, жасаган иштери болобу, эмне үчүн өзгөрүү жок.
өзү ишеним жолундабы же жокпу текшерип көрүшү керек. Эмнеди ката кетирип атат? Забур китебин ачабыз. 57-забур. 57-забур. 5-6 аяттар. 57-забур 5-6 аят. Алардын уусу жыландын уусундай. Кулагын жаап алган керең уулуу жыландын уусундай. Ал арбоочунун сөздөрүн эң эле мыкты арбоочунун арбоосун да укпайт. Бул жерди карап көрсөңүздөр, кулагы керең уулуу жылан деп айтылат. Жогорудан төрөлбөгөн адам, куткарылууга ээ болбогон адам канчалык сөз укпасын, ал керең жыландай эле. Эч нерсе кирбейт. Ошол керең жыландын астына отуруп алып, мындай түтүк менен ырдап үн чыгара турган болсок, мындай башын көтөрүп алат дагы, эч нерсе укпай кыймылдабайт дагы. Анткени ал керең жылан болгондуктан канчалык сөз укпасын, эч бир өзгөрүү жок. Мен ошол сөздү угат деп ойлойсуңбу деп. Куткарылууга ушундай мамиле кылабы? Куткарылууну барк албайт. Тозокко бара жаткан тагдырдан бейишке бара турган тагдырга алмаштырды. Кудайдын уулдары кылып койду бизди. Эми ошого татыктуу жашоо менен жашашыбыз керек го. Рухтун жемишин байлашыбыз керекпиз. Анан укпаксан кылып, кулагыбызды жаап алып, укпай туруп, андан кийин аткарбай жашасак. Ошол адамдын жашоосу, мүнөзү Кудайдын жашоосуна ээ болуп, мүнөзү, жашоосу өзгөрүлүшү керек эле. Сөзсүз түрдө ошол нерсе көрүнүшү керек. Да бир жерде чогуу ачалы. Жезикил китеби 33-бөлүм. Жезикил китеби 33-бөлүм 31-аятты окуйбуз. Мындан ары чогуу баарыбыз чогуу ачабыз ыйык жазууну. Жезикил 33-бөлүм 31-32 аяттар. Алар сага элдик жыйынга келгенсип келип жатышат. Менин элим сенин бет алдыңда отуруп алып, сенин сөздөрүңдү угуп жатат. Бирок аларды аткарбайт. Анткени алар ооздору менен жалган убада беришет. Жүрөктөрү болсо өздөрүнүн керт башынын кызыкчылыгын ойлойт. Сен алар үчүн үнү мукам күү аспапта жакшы ойногон, сүйүү ырларын ырдаган ырчыдайсың. Алар сенин сөздөрүңдү угуп жатышат, бирок аларды аткарышкан жок. Израиль элине Кудай Жезикил пайгамбар аркылуу мындайча айтат. Элдер Кудайга келгенде Кудайдын чыныгы эли катары келишет, Кудайдын сөзүн угушат, бирок аларды аткарбайт. Ооздору менен жалган убада беришет, жүрөктөрү керт башынын кызыкчылыгын ойлойт. Оозу менен ар кайсыны сүйлөшөт. Кээ бир адамдар күбөлөндүрүүсү мындайча айтат. Куткарылган адам өзгөрүшү керек, Кудайдын эрки менен жашашы керек, бири-бирибизди сүйүшүбүз керек деп баардыгын айтат дагы анан
кийин карап көрсөң өзү каалагандай жашоодо жашайт. Уят иштерди да кылат, ыплас иштерди кылат. Оозу менен ким сүйлөй албасын? Ооздору менен жалган убада беришет. Жүрөгүндө такыр эле башка нерсе орун алган. Сен алар үчүн мукам күү аспапта жакшы ойногон, сүйүү ырларын ырдаган ырчыдайсың. Сөздү угуп жатып, жакшы сөз экен деп окушат. Мисалы үчүн бирөө ырдаганды угуп атсаң, ошол ырды угуп, жакшы эле экен деп андан кийин ошол убакытта жакшы сезет дагы, ыр бүткөндөн кийин унутуп калат. Ошондой сыяктуу эле Жизекил пайгамбар Кудайдын сөзү катары айтканда элдер угушат, жакшы айтып жатасың, бизге ырдап берген ырчыдайсың. Сенин сөздөрүңдү угуп жатышат, бирок аларды аткарышкан жок. Бул өтө жалган нерсе. Азыркы учурдагы жалган машаякчылар дагы кийимдерин жашынакай кылып кийип алышып, жекшемби күнү жыйынга келишет, чогулушат, ырдашат, даңкташат, Кудайга кызмат кылышат, Кудайдын сөзүн сындашат. Япониядагы Уцимура Ганзо куткарылган адам эмне деп айтат? Мен жыйынга барбайм. Эмнеге антип айтат? Анткени ал туура түшүнүңүздөр керек, ал формалдуу жыйынды айтып жаткан. Мен театрга баргым келбейт деп. Анткени театрга барган күндө мен өзүмдүн ишенимди бузуп алышым мүмкүн деп айтат. Анткени жыйынга баруу менен мен өзүмдүн жашоомго тоскоолдук жаратып алышым мүмкүн деп. Анткени Кудайдын сөзүн айтып жаткан адам, ал шоу өткөрүп жаткан адам, сөздү угуп жаткан адамдар болсо, ошол театрда көрүп, спектакль көрүп жаткандай адамдар, көрүүчүлөр гана. Ошондой элестеткен ал. Уцимура Ганзо ошол жазган китепти мен окуп чыккам. Ишеним жашоо деген кичинекей жазылган китеп. Ошол жерде өтө басым жасалып айтылган, ал туура сөздөрдү айткан. Куткарылган адамдар дагы туура эмес жашай турган болсок, биз дагы ошондой көрүнүшкө айланып калышы мүмкүн. Бүгүн пастор кандайча сөз айтып жатат, аны сындаш үчүн, текшериш үчүн келип, андан кийин бүгүн мынча баа беребиз деп, жыйындан чыккандан кийин уккан сөздү дагы унутуп коюшат. Лука 6-бөлүм 46-аятта Ыйса эмне деп айтат? Силер мени теңир, теңир деп чакырасыңар да айтканымды кылбайсыңар. Теңир деген сөз эмне? Кожоюн, биздин башыбызда, биздин башкаруучу дегенди билдирет. Теңир. Теңир деген сөздүн мааниси мен сага толугу менен баш ийем. Оозуңар менен теңир, теңир деп чакырасыңар да, менин айткан сөздөрүмдү аткарбайсыңар. Титке 1-бөлүм 16-аятта алар Кудайды билебиз деп айтышат ооздору менен, бирок баш ийбес. Жакшы иштерди кылууга жөндөмсүз кылган иштери менен аны таанышат. Иштери менен жок деп адан таанышат. Биз машаякчылар куткарылууга ээ болушубуз керекпиз. Куткарылган адамдарбыз деп айтсак, алар эмне деп айтышат бизди? Жогорудан төрөлгөн адам десең, алар көздөрүн чоң ачып карайт, текшеришет. Куткарылган адам, жогорудан төрөлгөн адам
анын кылган иштери сөз түрдө өзгөрүлүп, ошого дал келген жакшы жашоодо жашашы керек. Жакшы сөздөрдү айтып коюп оозубуз менен анан жасаган иштерибиз ага дал келбесе, алар бизди айыпташат. 2 Тимотей 3-бөлүм 5-аятта такыбаа болуп көрүнгөн, бирок такыбаалыктын күчүнөн баш тарткан адамдар болушат. Ошондой адамдардан алыс болгула. Кебетеси менен Кудайга аябай жакшы кызмат кылгандай көрүнүшөт, бирок жүрөгү менен Кудайдан алыс. Такыбаалыктын күчүнөн баш тарткан адамдардан алыс болгула. Ошол адамдардан биз алыс болушубуз керекпиз. Эки жүздүү адамдардан алыс болушубуз керекпиз. Диний жашоодо жашаган адамдар ушунчалык эки жүздүүлөр өтө көп. Машаякчылар дагы жогорудан төрөлбөсө, куткарылууга ээ болбосо, анда эч нерсеси менен айырмаланбай эле калып калат. Даңктаган учурда, сыйынган учурда Кудайга табынабыз деп айтышат. Сөз учурунда, чогулуш учурунда ооба биз макулбуз дейт, бирок ал сөздүн бирөөсүн дагы аткарышпайт. Дагы бир жерди ачабыз. 2 Корунтуктарга 5-бөлүм. 2 Корунтуктарга 5-бөлүм. 1170-бет. 2 Корунтуктарга 5-бөлүм 17-аят. Чоң окуйбуз. Ошентип ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Ким Машаяктын ичинде болсо, куткарылган адам, адам атадан Машаяктын ичине өтөт. Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам болот. New creation, жаңы адам, жаңы жаратылган адам. Эфестиктер 2-бөлүм 10-аятта бизди ал жараткан. Жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн биз Машаяк Ыйса аркылуу жаратылганбыз. Дүйнө жаратылгандан бери эле Кудай алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн бизди жараткан. Куткарылуу ишин аткарды. Ошол ырайымга ишенип кабыл алган адамдардын бардыгы жаңы адам болушту. Баары жаңы болду. Жаңыдан жаратылдык. Аян китеби 20-бөлүмдө болсо, эми баардыгы өтүп кетти, жаңы асман, жаңы жер болду. Ошол жаңы жер, жаңы асманга бара турган адамдар болдук. Кудай өзү ыйык болгондуктан биз дагы ыйыкталып Кудайга барышыбыз керек. Кудайдын даңкына татыктуу адамдар болушубуз керекпиз. Жакан китеби 5-бөлүм 24-аятта менин сөзүмдү угуп, мени жиберген Кудайга ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал соттолбойт, анткени өлүмдөн өмүргө өттү. Түбөлүк өлүмдөн түбөлүк өмүргө өттү. Шайтандын бийлигинен бошотулуп Кудайдын алдына келди. Шайтандын уулу эми Кудайдын уулу болуп калды. Анткени бул жаңы өзгөрүлүү деп айтылат. Машаяктын ичинде болсок, жаңы адамбыз. Түбөлүк өмүр, түбөлүк үмүтүбүз пайда болду. Эми биздин жашообуздун максаты өзгөрүлдү, баалуулугу өзгөрүлдү. Куткарылган адам буга чейин бул дүйнөнүн көрүнгөн нерселерине көз артып жашап келди эле.
ошого умтулуш үчүн. Эми биздин жашообуз толугу менен өзгөрүлдү, көз карашыбыз өзгөрүлдү. Мен 1-классымдан баштап жыйынга баргам, 10 жыл бою жыйынга барып, ушунчалык тырышчаактык менен жашаган адам болдум. Эми мындан кийинки жашоомду Кудайга арнаш үчүн руханий семинарияга барып окудум. Жөн эле формалдуу түрдө эмес, өзүмдүн түйүнчөгүмдү көтөрүп алып, базар болобу, кайсы жер болобу, бүт жак кыштак айылдардын баарын кыдырып, жакшы кабарды таркаткан адам болдум. Эң жакшы, эң мыкты машаякчымын деп ойлочумун. Бирок эң таң калыштуу нерсе, ошол учурда ушунчалык ишенимдүү адаммын деп ойлогонмун. Даңктаган учурда ушунчалык эмоцияга толуп, кичинекей кезимден баштап өтө жакырчылыкта жашагандыктан, мен сиздерге буга чейин айтып бергендей эле, 4-класста окуп жаткан учурда үйүбүздүн баардыгы өрттөлүп, жок бир эле гүл калган, акчабыз дагы жок. Андан кийин 5-класстан баштап акча табууну ойлоп, бирөөнүн туфлисин тазалап, бирөөнүн конфетин сатып берип, ушинтип бүт баардыгын жасап, акча таба баштагам. Анан ошол учурда кыйналып жашап жатып, андан кийин мен дагы бир күнү жакшы жашоодо жашай алам деп өзүмө сөз бергенмин. Анткени башка адамдарды көрүп ушунчалык көз артчумун. Мен дагы ушул заңгыраган үйдө качан жашайт болду экенмин, качан ушундай чоң машинада минип жашайт экенмин деп. 1962 жылы 30-октябрда кечки саат 7-де Кудайдын чыныгы сүйүүсүн таанып, билип, Колосолуктар 1-бөлүм 6-аятта бүт дүйнөгө дараган жакшы кабар силерге да жеткен. Ошол Кудайдын ырайымын угуп, таанып, билген күндөн тартып, менин эң чоң байлыгым Кудай өзү болду. Азыр канчалык заңгыраган үй болбосун, канча байлык болбосун, мен кичинекей мынчадагы көз артпаймын. Анткени мен чыныгы бакытка ээ болгон адаммын. Анткени бул бакытты дүйнөгө дагы мен алмаштырбайм. Дүйнөнүн бүт бардыгын берсе дагы мен алмаштырбайм. Азыркы күнгө чейин эч кандай өзгөрүүсү жок, ушул каалоом менен жашап келем. Анткени мен үчүн чыныгы бакыт, чыныгы баалуулук эмне экенин билдим. Анткени мен шайтандын бийлигинин, Кудайдын астына өттүм. Өлүмдөн өмүргө. Түбөлүк менин үмүтүм пайда болду. Жашоомдун максаты өзгөрүлдү. Ошонун баардыгы менин жашоома түздөн түз таасирин тийгизип жатат. Бул өзгөчө көрүнүшпү? Жок, албетте, боло турган иш. Экинчи Корунтуктар 5-бөлүм. Экинчи Корунтуктарга 5-бөлүм 16-аят. Ошондуктан биз мындан ары эч кимди сырткы көрүнүшү боюнча баалабайбыз. Биз мурун Машаякты сырткы көрүнүшү боюнча адам катары бааласак да, азыр андай баалабайбыз. Биз мындан ары сырткы көрүнүшү боюнча баалабайбыз. Ал адам жакшы адамбы, жаман адамбы, сулуубу же сулуу эмеспи, билими барбы же жокпу, мүнөзү жакшыбы же жокпу, акчасы көппү, байлыкпы же жардыбы. Билими, акылы күчтүүбү же акылсыз адамбы? Жок. Сырткы көрүнүшү боюнча эмес. Машаякты сырткы көрүнүшү боюнча адам катары бааласак да, Ыйса Машаяк дагы өтө жарды болгон эле. Мектепке дагы бара ала турган, шакирттерин ээрчитип алып, аларды окутуп жүрүп, андан кийин айкаш-чыгачка кадалды. Ошол анын толук жашоосу.
Элдер дагы Машаяктын сырткы көрүнүшү боюнча баалашты. Ышая 53-бөлүм 2-аятта анда келишимдүү келбет да, улуулук да жок эле. Анын сырткы көрүнүшүндө биздин өзүнө тарта турган эч нерсе жок эле. Жүйүттөр дагы анын сырткы көрүнүшү боюнча кана баалап, адам катары баалап, аны айкаш-чыгачка кадап өлтүрүшкөн. Элчи Павыл да Римдин бир шаарында жашап жаткан учурда Израиль элинде айкаш-чыгачка кадалган Ыйсаны Машаяк деп атап жаткан адамдар дагы бар экен деп, падышалардын падышасы катары келген Ыйса Машаякты мындай адамдардын бардыгын өлтүрүш керек деп ташбаранга алып жаткан учурда алар дагы Машаяктын сырткы көрүнүшү боюнча таанышты. Эми биз сырткы көрүнүшү боюнча баалабайбыз. Адамдар сырткы көрүнүшү менен гана караганга мүмкүн эмес. Ал кандай адам, бай адамбы, билимдүү адамбы же жокпу? Анын бардыгы өтүп кетчү нерселер. Убактылуу гана. Анткени мунун бардыгы өтүп кетти, анткени бардыгы жаңы болду. Жаңы асман, жаңы жерге бара турган адамдар болдук. Жаңы адамдар катары ошол жашоого умтулуп жашашыбыз керекпиз. Жогорудан төрөлгөнүбүз, куткарылууга ээ болгонубуз, Кудайдын асман падышачылыгына ээ болгон адамдарбыз, түбөлүк үмүткө ээ болгон адамдардын бардыгы ушунчалык чоң ырайымга ээ болгон адамдарбыз. Эми биз ошол ырайымга ээ болуп туруп, тозокко бара жаткан адамдар сыяктуу жашай берсек болобу? Эми рухтун жемишин байлап жашашыбыз керекпиз. Рухтун жемишин айтканга чейин биздин күнөөкөр табияттын иштери жөнүндө айтып кеттим. Ошондуктан мындан ары оозубуз менен гана эмес, чынында куткарылган адамдар катары, машаякчылар катары, асман падышачылыгына татыктуу адамдар катары жашоо эмне экендигин, рухтун жемиштери эмне экендиги жөнүндө кенен үйрөнөбүз, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудай белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында Кудай өзү узак убакытта күтүп жаткан учурда Кудайдын каардуу соту келе турган убакытка аз калды. Бирок бизди өзүңүз куткарылууга чакырып алып, мындан кийинки жашообузда бир гана сиздин сөзүңүз менен, ыйык рухтун жетеги менен, чындык сөз менен жашаганга жардам бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Чынында куткарылууга ээ болгон Кудайдын балдары катары, машаякчылар катары, ыйык рухтун жетеги менен сиздин даңкыңыз үчүн жашап, рухтун татыктуу жемиштерин алып келгенге өзүңүз сүйүүңүз менен, күчүңүз менен бизди бекемдеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Аминь.